Телеканал дегенде эле ар бир адамдын оюна мына ушундай студиянын элеси тартылат. Бул жерден чыккан жаңылыктар өлкөнүн булуң бурчуна, ошондой эле дүйнөнүн ар кайсы аймактарында жүргөн көрүүчүлөрүнө чейин таркайт. Дал ушул телекөрсөтүүнүн тарыхы 1958-жылга барып такалат. Ошол жылы 8-декабрда кыргыз телекөрсөтүүсүндө биринчи маалыматтык программа эфирге чыккан. Кийин бул дата радио жана телекөрсөтүү кызматкерлеринин күнү катары негизделип, алгачкы жолу 1996-жылы белгиленген. Ошондон тарта теленин көрүнбөгөн каармандары элдин көйгөйүн угуп, үнүн бийликке жеткирип, коомдогу маселелерди айкын көрсөтүп, мамлекеттеги маанилүү окуяларды өлкөнүн ар бир бурчунан чагылдырып келет. Маалыматтарды берүүгө профессионалдуу жандашканы теленин коомдогу ордун бекемдеп турарын эксперттер айтышат. Айрыкча мына чек аралаш Баткен жергесиндеги телевидение же болбосо ушундай массалык маалымат каражаттарынын классикалык түрүнүн орду чоң, маалыматтардын верификациясын, алардын тактап, ошол тараган маалыматтардын сапатын жогорулатканга ополтоодой жардамы керек болот. Бул демек алдыда ушул классикалык же болбосо ушул маалымат каражаттары баары бир элге маалымат таратууда орду чоң деп эсептейм. Башка маалыматтарды, башка контенттерди, башка мазмундарды кошо турганга аябай кызыктар болуп аткандасын көрүп атабыз да. Азыр байкап көрсөк ток-шоу деген бар. Анан аябай популярдуу болуп кеткен подкаст деген бар эле. Ошо подкасттын телевизионный варианты да чыгып атат. Мунун баардыгы ошо бир эле элге эмес, телекомпаниялардын өнүгүшүнө дагы жол ача турган мүмкүнчүлүктөр бар экендигин көрсөтөт. Телекөрсөтүүлөр жылдан жылга жашарып, жаңы телеканалдар эл арасынан ордун таап келе жатышат. Буга телеканалдардын маалыматты ыкчам жана тез жеткиргендиги, өзгөчө форматтар менен чыгып, элдин ишенимине ээ боло алгандыгы башкы себеп болууда. Алардын катарын регион телеканалда толуктады. Түптөлгөндөн берки 4 жылда элдин арыз муңун угуп, алардын көйгөйлөрүнүн чечилишине салым кошуп келе жатат. Биринчилерден болуп, элдин көйгөй маселелерине ысыкка, суукка карабай дегендей, биринчилерден болуп чагылдырганга аракет кылабыз. Дагы жаңы өнүгүүгө аракет жасап атабыз. Коомчулуктун агартуу тармагында, маданий, социалдык абалын жакшыртууда, балдардын тарбиясынын, аң сезиминин өрчүп, өнүп өсүшүнө дагы таасири абдан чоң. Теле жөнүндө кеп башталганда эле кызматкерлердин коопсуздугу тууралуу да айтылып өтөт. Кесиптик ишмердүүлүгүндө кызматкерлердин укуктары бузулуп, кол салууларга кабылган учурлар дагы кездешет. Мындан улам алар алгач өз коопсуздугун эске алышы керек дейт облустагы журналисттер союзунун төрайымы. Кайсы бир орчундуу бир окуялар болот да. Ошондо өздөрүнүн коопсуздугун эске албай калат. Айрыкча операторлорго болгон кол көтөрүү болот, журналисттерге болгон кол көтөрүү болот. Бул ачуулукка алдыруудан журналисттерге кол салган учурлар болуп калат да. Ушул учурда маалыматты берүү үчүн биздикилер коопсуздукту эске албай калат. 2023-жылдын башына карата алынган маалымат боюнча республиканын аймагында 160 көз карандысыз телерадио компания иш жүргүзөт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.